Мага бүгүн суроону сиздер бересиздер. Илим сабактарын жүргүзүп турабыз буюрса. Дин сен үчүн эмне мааниге ээ? Ислам дининен башка диндерди бул дин деп айтууга болбойт. Бизде жалгыз гана дин, бул биздин ислам акыйдасында дин барабар бул ислам. Ислам барабар бул тынчтык. Кантип динге тереңирээк кирип түшүнүүгө жетиштиң. Динди канча казсаң дагы бул чыга берет. Биз угуп жүргөн мисалы мишер жаш созууну созууга тамгага өз ордуна коюп сонун формула илим алгандан тажабаңыздар. Дин сенин күнүмдүк жашооңо кандай таасир этет? Неме кылып атып эле Алланын сөзүн сүйлөп бул жакта окуп атып эле ey тиги эмне кылтасың, отур, тур деп антип сүйлөй бербейбиз. Намазда жүргөндөй жашаш керек адам. Жашооңдо кайсы диний принциптерди эң маанилүү деп эсептейсиң? Хиджабка көңүл бурган аракет кылам. Шым киемин, шым кийлет. Бирок көчөгө кийип чыккан деген нерсе мен андан уяламын чындыгында. Мынтип жакшына көрүнүп салайын деген нерсе эмес бул. Этегиңиз жерди шыпырбаш керек. Тоосуңгула, жабыңгыла деп айтып койгон устаздарымдын бири. Сабактарын көрүңүздөр. 1111 жолу окуп чыккан. Барыңыздарга ассаламу алейкум, кандайсыздар? Буюрса, иншалла бүгүн сонун маек курабыз. Сиздер менен биргеликте себеби дегенде мага бүгүн суроону сиздер бересиздер, иншалла. Анда эмесе баштадык. Эң алгач баштардын алдын баракчама каттап алыңыздар бул YouTube каналыбызга. Себеби дегенде ошого карап сиздердин аябай сапатыңыздар дагы, саныңыздар дагы көп боло турган болсо, биз аябай сүйүнүп дагы да контентти алып барабыз. Илим сабактарын жүргүзүп турабыз буюрса. Эгер сиздерде кандайдыр бир суроолор боло турган болсо, комментарий астына жазсаңыздар болот. Андан сырткары дагы биздин баракчаларыбызга же болбосо менеджерлерге кайрылсаңыздар, алар дагы буюрса жоопторун алып беришет иншалла. Анда эмесе кеттик. Сиздерден келген эң биринчи суроо бул мындайча экен. Дин сен үчүн эмне мааниге ээ деген. Дин мен үчүн бул башка, мисалы алдымдар айтышат да, бул ислам дининен башка диндерди бул дин деп айтууга болбойт дейт. Себеби дегенде алар дин эмес, алар адашкан коом болуп эсептелет деп айтылат да. Алар башка немени кудай дешет, башка бир адамды кудай кылып алышкан, бардыгы ошондой дейт. Бизде жалгыз гана дин, бул биздин ислам акыйдасында бул жалгыз гана дин, бул ислам дини болуп саналат. Дин мен үчүн кандай мааниге ээ? Дин барабар бул ислам. Ислам барабар бул тынчтык. Дин мен үчүн тынчтык. Жашоонун тынчтыгы, жан дүйнөнүн тынчтыгы жана өмүрдүн тынчтыгы болуп эсептелет. Ошол сиздерге жооп. Анда эмесе бизде экинчи суроо. Кантип динге тереңирээк кирип түшүнүүгө жетиштиң дейт. Динге дароо эле кирип, всё биз бардык нерсени билебиз деп калган учурубуз жок. Динди канча казсаң дагы бул чыга берет. Илимди окуп ала бересиң. Мисалы хафиз болсо, бир хафиз болуп Куран жаттаган адам боло турган болсо, ал адам мисалы Куранды жаттадыбы, Куранды бир кыраатта жаттап бүттүбү, ал Куранга тойбой экинчи кыраатты жаттайт, экинчи кыраатты. Кыраат деген бул мисалы жалпак тил менен түшүндүргөндө мындайча айтканда обон сыяктуу болот. Обон. Курандын ар кандай кырааттары бар. Мисалы биз угуп жүргөн мисалы мишер жаштын сиздер угуп жүргөн кырааты бар. Жана ошондой эле Омар Хаямдын кырааты бар. Ар кимдин, ар алым хафиздин окуган өзүнчө кырааты болот. Мисалы Садык устаз айткан, эгер сиз дейт да, мат деген созуу деген түшүндүрөт. Созууну созууга тамгага өз ордуна коюп созо турган жерде созуп, аз созо турган жерде ал жерди дагы азыраак созуп өз укугун бергенде адамда өзүнүн кырааты пайда болот деп, өзүнүн обону пайда болот деп Садык устаз айткан сөзү бар. Ошондой сөзү бар. Ал эми ошол динге тереңирээк кириш үчүн бул динде илим алгандан тойбош керек, илим алгандан тажабаш керек. Намаздын илимин алдыңызбы? Макул, Кудайга шүгүр, машалла. Эми болсом Курандын илимин алыңыз. Дагы кайсыл амалдар парз деп ошолорго аракет кылып илим алыңыз. Себеби дегенде бешиктен кабырга чейин илим алуу болуп саналат. Биз илимсиз биз эч ким эмеспиз. Илимсиз көп ката нерселер жасап коебуз. Мисалга алсак, Куран менен илим жанаша жүргөн нерсе. Ал эми сиз илим алгандан тажабай, илим алып, илимди казып, андан ары да улантып окуп кете турган болсоңуз, сизде аябай чоң потенциал болот. Ал эми динге тереңирээк кирип түшүнүш үчүн
сиздерге бир сонун формула илим алгандан тажабаңыздар. Экинчи суроо. Үчүнчү суроо. Дин сенин күнүмдүк жашооңо кандай таасир этет? Дин менин күнүмдүк жашоомо кандай таасир этет? 5 убакыт намаз. 5 убакыт намазда мисалы ашыкча кыймыл жасалбайт. Ашыкча кыймыл кылынбайт. 5 убакыт намазда мынтип неме кылып атып эле Алланын сөзүн сүйлөп бул жакта окуп атып эле башканы сүйлөй бербейсиң. Мисалы, "Эй, теги эмне кылтасың? Отур, тур" деп антип сүйлөй бербейбиз. Себеби дегенде намаз башталдыбы биз намазга карап кетебиз. Жаман сүйлөбөйт эч ким. 5 убакыт намазды кантип окусаң, намазда жүргөндөй жашаш керек адам. Ошондо гана анын жашоосу түз жолго багышталып, түз жолго бурулуп, анан оңолот. Болсом кете берет бул жака. Кийинкиси бизде жашооңдо кайсы диний принциптерди эң маанилүү деп эсептейсиң? Диний принциптерден мисалы мен хиджабка көңүл бурган аракет кыламын. Диний принциптерден мисалы хиджабтын шым кийбегенге аракет кыламын, шым кийбеймин, Кудай сактасын, шым киемин, шым кийилет, бирок көчөгө кийип чыккан деген нерсе мен андан уяламын чындыгындачы. Ошол диний принциптерден мен көбүнчө колдонгонум бул хиджабты туура салганы аракет кылуудамын жана аракет кыламын. Себеби дегенде хиджабты кантип мынтип жакшына көрүнүп салайын деген нерсе эмес бул. Хиджабты биринчиден тыкан салыныш керек. Тыкан дегенде кандай? Мисалы, сиздин көйнөгүңүз, этегиңиз жерди шыпырып жүрбөшү керек. Бул андай адамдарга наалат айтылган пайгамбарыбыздан. Андай болбойт. Этегиңиз жерди шыпырбаш керек. Кийимиңиз чеп ташып, бардыгын көргөзүп турбашы керек. Бир аз кененирээк болсо жакшы болот. Анан дагы жолукту көкүрөктүн астынан түшүрүп салган жакшыраак. Ошол жакшыраак аял кишиге. Себеби эмнеге намазда мынтип туруп биз намаз окуйбуз аял кишилер? Себеби дегенде бул Аллах Таала тоосуңгула, жабынгыла деп айтып койгон. Жолук менен тоосуп, анын үстүнө дагы мынтип тургула деген бизде. Анан качан ушул жерден кол бошогондо биз эмне кылабыз? Биз рүку кылабыз, Рүку ийилет, мынтип ийилет. Жүгүнөт типа. Ошол жүгүнгөндүн образын кылганда биз дароо мынтип бул жака кылып, колубузду бул санга коюп мынтип ийилебиз. Ошол ийилгенде бизде уже бул жагыбыз көрүнбөйт, билинбейт. Вам понятно, да? Ошого силерге айтарым, что хиджабыңарды көкүрөгүңөргө жабып, түшүрүп салып жүргүлө. Эгер кийимиңер кенен боло турган болсо, ладно, эми могул жака алып, бул жака мынтип койсоңор болот. Бул жак кең болуш керек кийимиңер. Ошондо гана можно деп эсептелинет. Макулбу? Мисалы оверсайз кийимдерден анча фигураңарды анча билинбей турган кийимдер боло турган болсо, анда хиджабыңарды арка кылып жүрсөңөр болот. Окей. Кийинкиси бул 5-чи суроо. Кайсы ислам алымдары же китептери сага чоң таасир тийгизди? Кайсы ислам алымдары? Сонун суроо. Ислам алымдарынан мен Садыбакас устазды аябай сыйлаймын. Менин эң жакшы көргөн устаздарымдын бири. Садыбакас устаз анын сабактарын үзгүлтүксүз көрүү менен, YouTube'дагы сабактарын үзгүлтүксүз тынбай көрүү менен мен эмнени байкаганмын? Ошол устаздын сабактары барабар такыбалык. Устаздын сабактарын көрүү аркылуу мен такыбалыкка келип калганмын. Ушунчалык устаз такыбалык жөнүндө аябай көп маалымат айтат, илим айтат, такыба болуп каласыздар. Эгер такыбалыкты кармангым келип атат, бир ушундай дин жолунда эле жүргүм келип атат да, ошентип бактылуу болуп эле дей турган болсоңуздар, я вам советую алымдардын сабактарын көрүңүздөр, пожалуйста. Такыба болуп каласыздар. Анын ичинен дагы Садыбакас устаздын сабактарын көрүңүздөр. Ал устаз бир китепти 1111 жолу окуп чыккан киши. Мисалы, бир китеп болсо, аны 1111 жолу кайра кайталап, эсли жаңылбасам, ушундай. Андан көбүрөөк болушу мүмкүн еще окуп чыккан инсан ал. Ушунчалык ал өзүнө катуу, ал өзүнүн нафсына катуу, рухуна жагат. Нафска бир нерсе жакпай турган болсочу, ошону кыла бериңиздер, иншалла Аллах Таала бейиштик кылат сиздерди. Ал эми рухту эмне толтурат? Рухту Куран, намаз
Куран окусаңыздар, Куран жаттасаңыздар, Куран тилева кылсаңыздар, тилева деген бул мисалы Куран окуп, Куранды айтып да ошентсеңиздер рух толот. Рухтун азыгы ошол болот. Намаз окусаңыздар, 5 убакыт намаз окусаңыздар, ошол рухка азык болот. Кээ бир адамдардын руху ушундай бечара болуп кеткен, мындайча айтканда, мындай бечара. Анан ошол адамдын рухун айтат да, мангачы бир кыз айткан, Аселже менин мындай ичим пустой болуп атат дегенчи, если ошол кыз көрүп атса, ассаляму алейкум. Ичим пустой болуп атат деген. Мындай ошол нерсени бир толтурушуң керек Аселже деген. Аны сиздер боштукту, ошондой боштук сиздерде дагы боло турган болсо, аны сиздер Куран окуу менен, Куран жаттоо менен, илим алуу менен, илимге амал кылуу менен, намаз окуу менен, фарз амалдарды аткаруу менен, жана ошондой эле илим алып, бир алымдарга кызмат кылып, же болбосо өзүңүздөрдө устазалар боло турган болсо, сиздерде эгер мисалы Курандан үйрөткөн аларга кызмат кылуу менен сиздерге илим жугат. Жана илим жукканда сиздер илимге амал кылып баштайсыздар. Ушуну кой, ушул устазам айтты, буну кылайын деп. Ал устазага бул ал устаза өзү илим алган, ага дин үйрөткөн. Ошонун негизинде биз туура жолго келебиз. Жана ошондой эле сиздерге бир сонун мисал айтып коеюн. Сонун мисал бул. Мисалы өзүңүздөрдү как робот сыяктуу элестетип көрүңүз. Мисалы сиз мисалы мындай роботсуз, сизге айтты, бир мындай робот берди дагы мына робот. Так, бунун китепчеси ушундай. Бул инструкциясы деп кошуп берди. Сизге айтты, бул роботту только инструкциясы менен гана иштетесиз деп айтты. Ошентип айтты. Андан сырткары иштеп салсаңыз, мисалы заряды 0 болуп өчкү чейин зарядка сайбай, мисалы роботторго батарейкасын же алмаштырбай иштетип жүрө берсеңиз, бул робот эрте бузулуп, анан бул робот эрте омин болот деп сизге айтты да. Сиз эмне кыласыз? Койде, ошондойбу? Даже биз анда 3 жыл гарантия бербей калабыз десечи. Даже 3 жыл гарантия бербей каласыңар. Ооба, ошого инструкциясы менен иштетип алып барыңыз буну. Ошондо гана сизге көп жыл кызмат кылат деп айта турган болсо, сиз эмне кыласыз? Сиз жана инструкциясын жаттап чыгасыз. Прям монтип, бу палянча минге келген, буну караш керек депчи, ал роботту сиз инструкциясы менен жасап баштайсыз. Ал эми бизде адамды Аллах Таала жаратты. Жана ошондой эле бизге инструкциясын кошуп берди, китепчесин кошуп, ой айланып кетейин, мынаунун жолунда жүр деп. Ал кайсы китеп? Ушул китеп. Ушунун жолунда жүр. Эгер бунун жолунан чыгып кете турган болсоң, бул инструкциядан чыгып кете турган болсоң, сен өзүңдү өзүң бекер эле жептөсүң. Өзүңдү өзүң бул жакың эч тойбойт, могу көкүрөк эч тойбойт, көкүрөгүң пустой деп Аллах Таала айтты. Ибадат Аллах Таалага керек эмес, чындап. Аллах Таалага ибадат бир да керек эмес. Ибадат саждада, бир жаралгандан саждада турган периштелер бар. Рукуда турган периштелер бар до сих пор. Ал эми жаралгандан бир кыямда турган периштелер бар. Түз турат. Мыткен боюнча, мисалы мондай, же мындай. Мындайча айтканда, Аллах Таалага ибадат керек эмес. Аллах Таалага биздин намазыбыз керек эмес. Аллах Таала намазга муктаж эмес. Эч нерсеге муктаж эмес зат Аллах Таала. Аллах Тааланын сыфаты бар, ас-сомат деген, эч нерсеге муктаж эмес деген сыфаты бар. Ошол сыфатынын негизинде Аллах Таала бир да нерсеге муктаж болбойт, болгон эмес, жана болбойт дагы. Ошого дегенде биз Аллах Таалага муктажбыз. Бул жакта биздин көкүрөгүбүздү толтурушубуз үчүн жанагы айтып кеткен амалдарды айттым. Ошолорду кылабыз иншаллах. Кеттик кийинки суроо. Сен үчүн эң маанилүү ибадат кайсыл дейт? Казы намаз окуу. Мен үчүн эң маанилүү ибадаттардын бири ушул намаз менде. Андан кийин орозо тутканы аракет кыламын. Башка күндөрү, Рамазан айынан сырткары күндөрү дагы орозо тутканы аракет кыламын. Жана ошондой эле дагы андан сырткаркы амалдардан бир ушул хижабтын негизинде жүрүү, кийинүү, жана ошондой эле көркөм мүнөздө болуу. Ушул нерсени мен өтө катуу кармаймын. Көркөм мүнөздө болуш керек адам.
көпчүлүк адамдын азыркы заманда көпчүлүгүнүн характери деп коет го, көпчүлүгүнүн мүнөзү көркөм мүнөз болбой калды. Же болбосо элдерге көркөм мүнөздө көрүнөт дагы, өзүнүн жашоосуна келгенде өзүнө мындай подчиненный болгон адамдарга, подчиненный деген өзүнө караштуу адамдарга, мисалы да өзүнүн колунда иштеген болсун, балким өтө катуу мындай тааныштары болсун да, мисалы өзүнөн бир аз эмеси даражасы төмөн тааныштары болсун, бир аларга мен ушундай адамдарды көрдүм. Аябай үлгү алып, жакшы көрүп, прям кайсы жолдо эми албетте дин жолундагы адамдар ушундай жакшы көрүп, ушундай мамиле кылдым аларга. Ушундай болгонум күчүмдү берип, аябай дин жолундагы адамдар менен улуу адамдар аракет кылдым аябай. Бирок анан итог жыйынтыгында мындай болду. Уже сени башкарып алган, уже сени каалаганча сага сүйлөйт. Анан мындай эмеге, интернетке, социалдык тармактарга жакшы жылмайып чыгат. Мынтип ассаляму алейкум деп чыгышат. Өзүнүн чыныгы жашоосуна келгенде, же болбосо өзүнүн колундагы адамдарга же өзүнүн тааныштарына да, мисалы ал адам менен жакын болуп карым-катнаш кылгысы келип калган адамдарга, мисалы аларга уже мындай өзүнчө башчы болгон адамдарды көрдүм, бакырып кыйкырып. Бирок ал адамдар дин жолунда. Бирок динге неме кылгым келбейт, доо кетиргим келбейт. Бул жерде мисалы жаман улут жок, жаман адам бар деген сыяктуу маселе, жаман бир неме жок. Баягы динибизде бир эч айып жок. Ошол адамдын өзүндө, ошол адамдын мүнөзүндө. Келиңиздер ушул сабактан кийин, ушул илимий сабактан кийин баарыңыздардын мүнөзүңүздөрдү 180 градус эмес, 360 градуска толук түрдө бир айландырып өзгөртүңүздөр. Сизди эч ким тааныбасын. Сизди адамдар: "Вау, сен ушундай, машалла, сен ушундай сонун адам болуп өзгөрүп калыпсың, сенин мүнөзүң аябай сонун болуп калыптыр" деп сизге айта турган болсунчу бир адамчы, же "Мага жазып коюңуз, мен мүнөзүмдү өзгөрттүм" деп мен сизди мактап беремин. Мен сизге айтып берем: "Ой, машалла, мурда кандай элеңиз, мурда мындай элем". Окей, майлы. Ал кала берсин, макул. Сиз азыр кандай болдуңуз? Мурда ушундай элем, азыр ушундай өзгөрүп баштадым деп айтып, мага личкама, дайрегиме мага жазыңыздар, пожалуйста, мен окуймун. Ошентиңиздер, жашооңуздарды өзгөртүңүздөр, мүнөзүңүздөрдү биринчи мүнөзүңүздөрдү оңдосоңуздар, Аллах Таала берип коет. Бир амал бар. Ал бардык амалдардын башчысы, бардык амалдардын мындай эң жогорусу болуп турат. Кайсы амал? Бул амал намаздан дагы жогору турат. Мисалы, нафил намаз. Нафил намазды Аллах Таала кимдин мүнөзү жакшы боло турган болсо, мисалы, бир адам намаз окуйт, бир адам болсо мүнөзү жакшы, аны Аллах Таала нафил намаз окугандын даражасына алып келип коет. Намаз окуган адам менен даражасы бирдей болуп калат. Мүнөзү сонун, көркөм мүнөз. Жана ошондой эле бул адам дагы нафил орозо тутат, кошумча орозолор тутат. Мисалы, кошумча бриллианттарды неме кылат да, мисалы, кабына салат, сооп иштер да. Ошондой кылат. Эми ошол адамдын даражасына Аллах Таала жеткизип коет. Даже больше. Себеби дегенде андан да жогору. Анын себеби анын мүнөзү көркөм болгондугунан, мүнөзү сонун болгондугунан. Айланайындар, пожалуйста, адамды көрө албай, ичи тарып, анан бир нерсе деп сүйлөп, кыйынсып сүйлөп, адамды басынтып сүйлөп, адамга кыйкырып сүйлөп, адамга өзүнчө мен буга шефмин, айланып кетейин, туруп тур, сен буга шеф эмессиң. Эч кандай шеф эмес. Эч кимге муктаж эмес болсунчу, айланып кетейин. Пожалуйста. Адамдар азыр ошондой болуп калышкан. Балким, мисалы, бир адам бир компаниянын башчысы болсун, костюм кийип, аркасынан 10 телохранитель жүрсүн, аркасынан ошондой адамдар толтура жүрсүн, аркасынан ой деп бирөөсү болсо расписаниясын жазып берип, планын жазып берип турсун бирөө. Бирок ал адамдын характери ужасный боло турган болсочу, Аллах Тааланын астында бир тыйынга татыбайт. Тыйын ничего болуп калат. Бир тыйынга татыбайт, бир соопко татыбайт анын кылган амалдары.
эгер ошол компаниянын бир мындай кароолчусу болсун, мисалы кароолчуга доо кетирбей элемин. Мисалы кароолчу же жөнөкөй бир инсаны болсун, же ошол компаниянын бир жөнөкөй бир кызматчы, жумушчусу болсун дейли. Ал Аллах Тааланын астында балким сиз билбейсиз, ошол адамдын даражасы жогору балким. Биз билбейбиз. Бул жактан бир адам бир не то же болбосо мындай көрүнсө, бул жактан сырткы келбетине мисалы кийими не то болсун дейли. Мисалы да. Мисалы ал өтө стилдүү кийингенде ал адам жактырбасын. Да, мисалы футболка кийип, всё, мага свободный или образ жагат, всё. Деп, аны сырттан карап, бул жакта адам мындай маани берип ага сырттан мындай эле экен го. Жок, сен мындай эле эмес ал адам. Ал адамдын даражасы Аллах Тааланын астында сенден жогору турушу мүмкүн. Сен айтып текеберленбе деп айткым келет. Ошондой. Кийинки суроо. Диний билим алуу жолунда кандай кыйынчылыктарга туш болгонсуң дейт. Диний илим алуу жолунда мен кыйынчылыктарга туш болдум деп антип кыйынчылык катары көрбөйм. Бул жөн гана Аллах Тааланын берген сыноосу катары санаймын. Себеби дегенде сыноого Аллах Таала ошонун жанында бир жеңилдик берип коем деп Аллах Таала айтат. Аллах Таала мусулман адамга жамандык каалабайт. Бир баледен сактап, бир чоң баледен сактап, бизди кичине бир сыноо ушулдан өтүп кой пендем. Бул чоң сыноодон бир чоң бир баледен кутуласың деп Аллах Таала бизге ушул кичине бир сыноодон өткөзөт дагы. Анан бир жардан, мисалы бир 2 жар турсун дейли. Ал жардан будан бул жакка өтүш үчүн сиз не кыласыз? Хоть ал мындай ал мост көпүрөсү тикенден болсун, балким башкадан болсун, наркы жардан бул жарга сиз баары бир өтөсүз. Себеби дегенде бул жактан бир нерсе кууп келатышы мүмкүн, балким. Бул жактан бир чоң бир бале кууп келатышы мүмкүн. Ошол бул бетке өтүш керек болот сизге баары бир. Же болбосо башка варианттар деген сыяктуу, бирок алар арам, конечно, да? Самоубийство жөнүндө айтам. Ошондой. Өзүнө кол салуу жөнүндө. Жок. Андай нерселерден алыс болгон жакшы. Чоң гана Аллах Тааланын кичине бир чоң баледен куткарып, сизге кичине суноо берип койсо, ошодон өтүп кетиш керек болду, всё. Бул жагы жыргал жашоо. Всё, бул жагы бейиш, жанна. Бул жагы. Ошондой. Аллах Таала мээримдүү зат. Бизге эч кандай жамандык каалабайт. Жамандык болсун дебейт Аллах Таала. Ошондой. Анан сиздерге дагы бир нерсе, бул мисалы менде азыр ойлоп көрсө мага мурда башында хиджабка сыноо келген экен. Мага хиджабтан сыноо келген. Себеби нафстын сыноосу эмес бул жерде. Мисалы чечип салуу андай деген сыяктуу нерсе эмес бул жерде. Бул сырттан болгон давление деп коет го, сырттан болгон бул кысым болгон. Биздин мектепте өтө катуу болгон, особенно мага. Эгер бир мен бул тууралуу видеомду көрбөгөн болсоңуздар, ссылкасын калтырып коемун бул жерге көрүп алсаңыздар болот. Хиджабка кайтып келгем деген менин YouTube каналымдагы ошол маегим, сиздер менен болгон маек. Ошол жерде мен толугураак айтканмын. Мындайча айтканда, мага мектептен сен президент элең, сен президент оронбошуң керек деп мага ошондой көп кысым жасашкан. Мындай айтат элем сиздерге, хиджаб кийген, хиджабтагы кыздарга мисалы башкалар сүйлөшөт, ана мана дешет, мынаны орон алганын карачы дейт, могу түшүрүп алыптыр дейт, башка дейт, сүйлөй берет. Аллах Таала ушундай кыл деп айткан, и кылдык мына. Вот. Аллах Таала ушул үчүн бизге даражабызды көтөрөт. Мындай даражабызды көтөрөт, тепкич кылып. Бул бейиштин даражасы. Бул дүйнөдө дагы даражаңызды көтөрүп, бейиштин дагы даражаңызды көтөрүп коет Аллах Таала. Сыноо дегенде бирөө бир мындай калаатуу нерсени элестетип өзүңүздү жоготуп антпешиңиз керек. Сыноо келет, кетет, и всё. Просто мындай 5 вакыт намаз окуп жүрүш керек. Ошол сыноо учурунда. Мисалы, кадимкидей эле жашап, катуусуна келип, окей депчи. Бул сыноо дегенде бир чоң нерсени элестетип, депрессия болуп, кирип кетип, ойлонуп жүргөндүн кереги жок. Мисалы, эмне орон алгансың, андай мындай деген сыяктуу. Мен оронгондон кийин менден чоң эжелер дагы оронушкан. Мен ал маалда 10 класс болчумун. 10 класс болуп президент болуп калганмын. Ошол убакта там бир эме кылып, оронгон адамды коюп койдуңар деп топломгузган кыскасы. Анан
туура эмес. Ал нерсе туура, алардын кылганы албетте туура эмес. Анан мени көрүп, мисалы, менден улуу эжелер дагы, мисалы 11-класстар, ал ошол азыр эже дейм, сиз дейм аларды урматтап сыйлап, ал эжелер дагы урунушкан. Ошондой сонун нерсе бар. Бир адам динге келсе, анын артынан 1000 адам динге келет. Бир адам хижабка келсе, бир кыз, бир айым, ал анын артынан 100 1000 болсун, ошончо келет динге, хижабка. Бир адам Аллах Тааланын буйругун аткара турган болсо, 1000 миллион адам Аллах Тааланын өкүмдөрүн аткарып калат. Ага мисал биздин пайгамбарыбыз жана башка пайгамбарлар саллаллаху алейхи вассалам жана ошондой эле алейхиссалам. Ошол пайгамбарыбыз иншаллах саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз эң алгач ошол интернетте дагы аябай сөзү эмеси белгилүү. О Хадижа мага ким ишенет деп ошону айтат го. Айтканда азыркы заманда 1000 миллиарддаган мусулмандар бар. Туурабы? Ошол мусулмандар азыр ибадат кылып атышат Азыр алар ибадат кылып атышат алар. Пайгамбарыбыз башында ал бир мынтип неме кылган. Мындай Аллахым, мен чындап эле жеткизе аламбы ушул нерсени деп. Кийинки суроо болсун. Кийинки суроо менде исламда аял затынын орду тууралуу кандай ойдосуң? Исламда аял затынын орду тууралуу 3 бөлүккө бөлөм. 3 жаатта караштырам. Исламда аял затынын ордун. Айша энебиз, Фатима энебиз, Хадижа энебиз. Айша энебиз, эгер сиз Айша энебиздин тибинде болсоңуз, Айша энебиздин түрүндө болсоңуз, сиз илим алган сизге жагат. Илим алып, только илим деп сиз окуп, жакшы окуйсуз, ишөө, сиз аябай сонунсуз. Мындайча айтканда. Анан жана ошондой эле Хадижа энебиз. Эгер сиз Хадижа энебиздин тибине келе турган болсоңуз, сиз такая бизнес-вумен, бизнес ачып, бизнес кылам деп, бизнес жасайм деп, сода, иш деп, ошонун үстүнө жүрөсүз. Так мындай шеф сиз бир жерге ошондой болосуз. Эгер сиз Фатима энебиздин тибине келе турган болсоңуз, анда сиз үйдөгү иштерге жакшысыз, үйдөгү иштерди жакшы кыласыз. Мисалы тамак жакшы бышырасыз, же болбосо тамак жасаган жагат, же бир нерселерди жасап, мындай выпечка деп коет го, бир нерселерди бышырып, торт жасап, ана кылган сизге жагат. Же болбосо мисалы мага идиш жууган жакпайт да. Анан кийин ошол жакта немем бар да. Сизге балким ошо идиш жуугандан сиз рахат аласыз. Анан үй шыпырган, үй жыйнаган просто сиздики да ал иштерчи. Үйдүн полный, үйдөн чыкпай эле жүрө берсем да деп ойлойсуз да, ошентипчи. Бул Фатима энебиздин түрүнө жана тибине кирет. Аялды ошентип 3 жактан караш керек. Фатима энебиз, Айша энебиз, Хадижа энебиз. Разияллаху анха энелерибиз. Иншалла ошонун негизинде эле ислам куралат. Иншалла ошонун негизиндечи. Өзүңүздү билиңиз, кайсыл жактан мен ушул күчтүү жагым кайсыл, сильная сторона деп коет го, күчтүү жагым кайсыл, ошол жактан өзүңүздү аныктаңыз. Так, кийинки суроо. Дин аркылуу тапкан эң чоң мотивацияң эмне? Дин аркылуу тапкан эң чоң мотивациям бул 5ке кирүү. Дин аркылуу тапкан эң чоң мотивациям бул 5тин дагы бир эң жогорку даражасында болсок деген ниетим бар иншалла. Бул 5 болсо, 5 анын эң жогорку даражасында кимдер турат? Куран жаттаган хафиздер турат, алымдар турат, пайгамбарыбыз турат, ошол эң жогорку даражасында. Сахабалар турат, Абу Бакр, Умар, Усман, Али, бардык сахабалар бар ошол жерде. Топ эң мыкты 10 сахаба ошол жерде. Топ эң мыкты 40 сахаба ошол жерде. Күндө эрте менен, күндө таңда сиздин өзүңүздүн атыңыз мындай именной деп коет го, баары азыр Starbucks ошону колдонуп атышат. Мындай неменичи атыңызды жазып берет, дагы мисалычы кофелердин сыртыначы, анан кийин ону мектеп сүрөккө тартып кофе алдым деп ушинтип эме аласыз го, кандай сыйынасыз го. Ал жөн эле пластмасса бир идиш ал. Аны унуттуң, аны забудьте. Жөн эле кофе ичип алыңыздар, үйдөн эле кружкага жасап туруп, мына кружка турат. Ошентип эле ичип алыңыздар, эчкиңиздер келе турган болсо, ат жазып, ал нерсе маркетинг. Сон маркетинг ал. Маркетинг деген нерсе ошондой. Ал бул жакта 5те эң жогорку даражасында өзүңүздүн атыңыз жазылган идиштер келет сизге. Алга Каусар суусу келет. Судан тунук, судан таза, сүттөн ак.
суу келет атайын, каусар суусу. Каусар суусуну эч ким ичип көргөн эмес. Көрө элек пока что. Бейиштин эң жогорку ушул жана айтып аткан даражаларында бул канча аят болсо Куранда ошончого чейин бул бейиштин даражасы болот. Бейиштин мындайча айтканда этаж болот. Кайсыл аяттан токтосоңуз, ошол аят, ошол жерге, ошол бейиштин ошол этажына киресиз. Ал жерде сахабалар бар. Ал жер VIP место деп коет го. Ошондой VIP место. Аллах Таала бизге неме кылбады. Ушунча Аллах Таалага байлык керек эмес. Ошол даражаны көркөм мүнөз менен жана ошондой эле Куран менен ала аласыздар. Ибадат кылуу менен, 5 убак намаз окуу менен ала аласыздар ошол эң жогорку даражаны. Менин Фазаил Амал китебинен кийин окугандан кийин мен ыйлаган күндөрүм болгон. Мындай ыйлап неме кылгам. Ошол я хочу депчи, немеке эң бир ошол бейиштин VIP местоларына я хочу депчи. Күндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен жолугуп турган мүмкүнчүлүк болот. Бейиштин ылдыйкы даражаларындагы адамдар бир айда бир жылда бир келип пайгамбарыбызды ушунчалык сагынышат, бирок бир айда бир жылда бир келип Аллах Тааланын уруксаты менен гана келип ага пайгамбарыбызга зыярат кылып кетет. Пайгамбарыбыздан кабар алып сүйлөшүп кетет. Бүткүл бир мусулмандардын цели болуш керек ушул. Мен бейиштин эң жогорку даражасына кирем деген. Ошондой максат болуш керек. Анан жүрө бербей, бул жакта машина алышым керек, үй салышым керек деп коюп. Жок. Мына, азыр камера жанып, барыңыздар көзүңүздөрдү мындай бул караңыздар дагы сразу карап жумуңуздар. Мисалы, жада калса караңгылыкты сезбей калат көзүңүз. Мындай кылганда караңгылыкты сезбей калат. Ошол көз ачып жумганча бир секундага жетпей бул дүйнө өтөт да кетет, бүтөт. Анан кийин айтып калабыз. Бейиште, мисалы, иншалла бейишке кирели, Аллах насип кылсын. Амин деп туруңуздар. Мисалы, бейишке киргенде, мисалы, ошол дүйнөдө биз жашап келген дүйнөдө деп айтып калабыз. Ошол биз жашап келген дүйнөдө, же болбосо ошол дүйнө эми калды, кетти. Эгер шуну мындай бир чын-чынына келгенде, бул дүйнөгө келип ибадат кылып башка эч нерсе кылбай кетип кала турган дүйнө. Бул дүйнөчү чындыгында. Бирок Аллах Таала бир муктаждыктарды, биз инсаны түйшүктө жараттык деген Аллах Таала. Бир муктаждыктарды Аллах Таала жаратып койгон. Мисалы, адам тамакка муктаж. Аллах Таала жок. Аллах Таала бизге рызкыны берди. Рызкыны бизге туулганыбызга эмеде, энебиздин ичинде турганыбызда жазып койгон Аллах Таала рызкыбызды. Не жейбиз, не жебейбиз, бүгүн сиз не жедиңиз, ошону Аллах Таала жазып койгон. Эмнени жей элексиз, пока что аны жазган эмес. Мисалы, мен бир конфетти алып келсем дагы, эгер ал конфет менин рызкым болбосо, аны мен жебеймин. Сиз нени жедиңиз, алкымдан, мына тамактан алкымдан өттү, ошол сиздики. Сиз нени кийип турасыз, сиз не үстүңүздө не турат, ошол сиздики. Всё. Сиз пока что кие элек нерселер, мине элек машиналар, ал пока что сиздики эмес. Аллах Таала жазбаса болбойт ал нерсе. Болбойт. Тагдырыңызга машина алат деп жазса аласыз, албайт деп жазса албайсыз. Үй десе үй, башка десе башка. Аллах Таала рызкыны жазып койгон бизге. Рызкыны эң чоң көйөтө турган нерсе бул эрте туруу, багымдатка чейин, күн чыкканга чейин туруш керек, намаз окуш керек, тахажжуд окуш керек. Эсли каласаңыздар, анан жана ошондой эле Вакыя сүрөсүн окусаңыздар, Аллах Таала рызкыңыздарды кенен кылып берип коет. Сколько хочешь, спроси дейт. Канча каалайсың, таштайт Аллах Таала. Аллах Таалага мага ушунча сом керек деп айтып, жана ушундай Аллах Таала билип турат биздин оюбузду. Бирок ага кошуп биз, мисалы, Аллахым мага ушунча акча бер. Мен ата-энемди умрага алып барып келейин. Умра хаж кылдырып келейин, үчөөбүз барып келели, например, да? Атам, апам, мен деп деген сыяктуу болуп. Же аялым деп, же болсом күйөөм депчи, мисалы, умрага барып келейли, үчөөбүз, типа.
ошол акчаны мага бер Аллахым, мен ушул умрага барам, сенин барып ибадатыңды кылайын Аллахым. Пожалуйста, ушул акчаны мага бер десеңиз, Аллах Таалага санап туруп, Аллах Таала астыңызга таштап коет. И больше кылып. Барып ал жактан не только билет эле алып эмес, барып ал жакта зам суу алып кел, башка она муна белектерди ал, хази ал, жана толтура сонун нерселерди алып кел деп Аллах Таала ашыгы менен берип коет. Малика устазды айтып берейин. Малика деген Казакстанда эң чоң сонун устаза бар. Ошол устаза айтат, биз үй алганбыз дейт. Үйүбүз жок эле дейт да. Өзүнүн подкастында айтат, үйүбүз жок эле, бирок үй алганбыз дейт. Кантип биздин туугандар, биз шаардан, Алматыдан дегенби, ушундай да, мындай шаардан да. Шаардан бир үй алайлы, Аллахым бизге үй бер. Ошол үйдөн Алматыга, аэропортко жакын, типа да, жакыныраак. Анан биздин үйгө келип, мисалы айылдагылар биздин үйгө келип, ошол шаарда туруп, ошол жерден умрага кетсин деп, ошол ибадатты байланыштырып туруп Аллах Тааладан сураган. Баягы Малика устазга, Хафиза устазага Аллах Таала баягы үйдү берген. Аллах Таалачы. Көрдүңүзбү? Бир нерсени себеп кылып сурасаңыз, эмнеге экенин сурасаңыз, Аллах Таала берет. Мисалы сиз бир адамдан акча сурасаңыз, же апаңыздан мисалы акча сурасаңыз, же болбосо кичинекей балдар сурашат го, мага бериңчи 20 сом дейт го. Ошондой деген учурда мисалы неге деп сурайсыз да? Неге дейсиз? 20 сом неге? Не кыласың? Топтойсуңбу, мороженое аласыңбы, же болбосо 20 сомго бир юпи аласыңбы? Аны каяка иштетесиң деп сурайсыз. Аны ол мынтип бир китайский бир нерсе бар экен, мындай кытыраган, ошону алам десе, сиз ой дейсиз, кой, бузче бербей эле койгон жакшыраак дейсиз да. Неге? Себеби дегенде аны зыян да. Ал сиз билип турасыз, бул жакта жаш бала билбейт. Онун жакшына көрүнүп кытыраганын эле жагып атат агачы. Ал эми ошону сиз эгер ошол жаш бала мага 20 сом берсеңиз, может мен топтоймун, анан топтоп копилкама чогултуп, анан бир чоң бир велосипед аламын деди. Же болбосо бүгүн аябай мороженое жегим келип атат, мага пожалуйста бир 20 сом бериңизчи десе, сиз кантип бербейсиз? Анан ой, ладно, давай мага, мен сага 40 сом берем, 2 мороженое алып кел, сага мага деп туруп сразу ошентесиз да. Туурабы? Дароо ошентип бересиз. Пайдалуу нерсе болсо, сизде акча барбы? Өзү адамдар негизи мындай көпчүлүгү берешен болот, чындыгындачы. Адамдар, ошо тем более кыргыз элибиз аябай берешен болот. Бүт акчаны таштап берип, өтүп жүрө беришет адамдарчы. Аябай берешен. Недавно сборда кылышты го, Хамза, Аслан, ошол инилерибизге. Аларга дагы буюрса Аллах Таала оорусуна шифа берсин. Ошолорго дагы бир кыргыз элим аябай көп миллиондор чогултуп коюшту го. Миллиардка жетейин эле деп калды акча. Анан Аллах Таала ушундай бир берип койду алардын жүрөгүнө берди, колуна берди, иштерине береке берди, бардыгына берди, иншалла. Буюрса дагы илимий сабактардан көрүшкөнчө барыңыздарга кааларым, өмүрүңүздөр узак болсун жана берекелүү болсун. Жана ошондой эле күтүлбөгөн балелерден Аллахым сиздерди сактасын. Буюрса ар дайым дин менен жүргөнү, таза жүргөнү, даарат менен жүргөнү Аллахым насип кылсын. Жана ошондой эле айткандарыбызга буюрса чын жүрөктөн амал кылууга Аллахым насип кылсын. Чын жүрөктөн амал кылыңыздар, уккан нерсеңиздерди. Бул өтө сонун нерсе болот иншалла. Жана ошондой эле биздин YouTube баракчабызга жана Instagram башка баракчаларга, социалдык тармактарга катталып алсаңыздар, сонун илимий жеткирүүлөрдү, илимий бир хадис болсо да жеткизиле деген нерсе сөз бар го. Ушул бир хадис болсо дагы сиздерге пайдабыз тийип, бир иманыңыздарды бир мынтип бир жүрөгүңүздөрдү, бир нафсыңыздарды бир силкип деп коет го, бир ошондой силкип кагып, анан ошо бир сиздерди ойготуп буюрса ошол дин жолунда кызмат кыла турган бир инсандар чыга турган болсун биздин баракчадан, биздин каналдардан. Буюрса эгер сиздерде жашооңуздарда бул сабактан кийин бир сонун өзгөрүүлөр болгон болсо, өзгөрүүлөрдү байкасаңыздар, албетте комментарий жазып коюңуздар. Жана ошондой эле азыркы учурда сиздердин оюңуздар өзгөргөн болсо, аны дагы жазыңыздар. Менин оюм ушундай эле, ушундай өзгөрдү, ушуну билбей шуну билдим деп. Мен окуймун ар бир комментарийни, ошого дегенде аракет кылам окуганга. Жана ошондой эле эң мыкты сөздөрдөн кааласаңыздар жазып койсоңуздар болот, урматтуу айымдар. Жана барыңыздарга
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.